Сергек жашоо образы жөнөкөй эрежелерден турат. 70% оорулар адамдын жашоо образына байланыштуу. Калган 30% тукум кууган же айлана чөйрөдөн келип чыгат. Дайыма кыймылда болгон адамдын ден соолугу чың болот. Спорт менен жашоо узарат деп кеңеш берген дарыгерлер эми өздөрү ошол кеңешти турмушта колдонуп жатышат. Спорт ден соолуктун булагы болот. Ошол булагды биз эгер медиктер пропаганда кылбасак, кимдер муну пропаганда кылат деп ойлойм. Биз деген ошол медицинского работника деп атайын уюшулган спартакиадага келдик. Ысык Көл областынан топ тоголок күчтүүсү жеңсин, эң негизгиси баары келгенине сүйүнүп атам. Кеп жеңиште эмес, кеп катышууда. Өлкөдө медицина кызматкерлеринин күнүнө арналган турнир уюштурулду. Анда эркектер арасында мини футбол жана аялдар арасында волейбол боюнча мелдештер өткөрүлдү. Турнирге 7 облустан, Бишкек жана Ош шаарларынан, ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун командалары катышты. Бүгүн биз мына Ош шаарынын атайын эркектер арасында футбол, ошондой эле аялдар арасында волейбол командасы менен Ош шаарынан келдик. Бүгүнкү күндө биз команда толугу менен даярдыктан өттү. Буюрса биздин командада жакшы даярдыктар менен келишти. Бул мелдеш дарыгерлер арасында ынтымакты бекемдейт, кесиптик тажрыйба алмашууга шарт түзөт. Иш-чара Саламаттык сактоо министрлиги жана кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитети менен биргеликте уюштурулду. Ден соолук деген бул спорт. Биз медицина кызматкерлери катары эл үчүн, бардыгы үчүн көрсөтүшүбүз керек, айтышыбыз керек. Ден соолук бул биринчи орун биз өзүбүздөн башталат. Андан сырткары биз мамлекетте жүрүп жаткан спортту өнүктүрүү саясатын колдоо максатындагы бул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Турнирдин жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөр кубок, медаль жана грамоталар менен сыйланды. Белгилей кетсек, өлкөдө медицина кызматкерлеринин күнү 1993-жылдан бери белгиленип келет. Иният Эргешева, Бермет Эшенкулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз.